Мынакей коёндорго чемин салдым. Бул экинчи видеом. Бул коёндор жакшы. Мына чөптөрүн жешип атат. Ушундай кичинекей эле сарайда багып жакыныраак жерде. Анан кийин буну багыш керек. Коён баккан жакшы негизи. Бул коёндорду кимдерге сунуштайм? Бул коёндор любой адам бакса болот, жакшы бул бизнес. Буну көп бага албайсың, кыйналасың. Ал үчүн чоң жер керек. Мындай чакан жери барларга сунуштайм, особенно школьник балдарга. Неге дегенде мен өзүм 9 класспын азыр. 9 классты бүтүп атам. Буларды бакканыма 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери эчтекеден акчадан кыйналган жокмун да. Ушуларды сатып, энелери 20-30 тайлы кылгам, ошо 30 жетти да мага. 30тан ашырып, кышында тууган 50гө жетти. Мындай күзгө чейин былтыр 30 коёнбор болчу. Андан кийин 50гө жеткизгем кышы менен күздөн баштап. Ушулар сатып, азыр 4 энеси 5 калды. Анан мына 25 жетти мага. Жай мен акчадан вообще кыйналган жокмун. Мектепте акчаң кенен. Анан жагандай муну эмелерге жана кыздарына, мындай сүйлөшкөн кызыңа подарок этсең, уялбайсың апарып бергенден. Муну көнчөсү менен мындай балдарын алып кетет кээ бир балдар. Девушкама берем деп ошолорго берем. Мындай өзүм чоң койгончо багам. Необычный цветтерин көбүнчө алып кетет, мындай. Көзү мындай көк. Ушундай атайын породада ушундай кылып эме эркек алып келип кошкон бир жолу. Булардын атасын. Ушундай мындай чоң сулуу коён да. Атайын сулуулукка маани берчү, мындай жаш кезинде сатып беремби деп. Кайра саткым келбей калды. Ушундай сулуу коёндорду алып. Мунун цвети ушундай боз цвет да, боз, ачык боз. Бул көк актары бар. Мындай бул серый, бөлөкчө боз. Биякта дагы бирөөлөр бар. Мындай боздор бар. Вообще бөлөкчө цвет бул. Көрүнүп атабы? Бул көк эмес, көк цвети мындай. А бунун цвети мындай. Темир көк дейби, бунун цвети кандай? Комментарийге жазып коюңуздар. Анан ушу мындай эт багытында коёндор бар. Булар великан. 2 айлык болуп калды. Великан, анан порода багытындагы коёндор суу не дейт? Для красоты деп коет. Ошондой кылып багып койдум булардан. Эркек алып келип кошуп. Ушундайдан 2 бар, мындай 2 боз. Анан кийин жанагы ачык боз бар. Калгандары энелерине окшошуп кетти, мындай кара кашка болуп. Мунун цвети вообще бөлөк. Булар көк цвети. Бул да кашка коён. Колу ак, бир колу. Анан кашка. Жакшы азыр. Багылып отур, ушундай жерде эле багам. Ушуларды эми чоңойтуп, энелерин дагы көбөйтүп, быйыл көбүрөөк акча жыйнайын деп атам. Анткени 10 класс болом. Эме болуп калды, 30тай коён уже жетпей калды да могу жазкы убаккачы. Ошолордун мына балдарын алдым. Буларды сатсам деле акча, бирок көбөйтөйүн деп отурум. Күзгө чейин багып көрөйүн деп атам. Күзүндө чоңойтуп сатам, кандай болот депчи. Кымбатыраак болот да. Азыр буларды сатып берсем мен 250, 300, 500 сомго чейин сатам. Жакшы мындай чоңурактарын, великандарды, анан сулууларды алып кетет. 500 сомдон буларды. Мындай көк кичинекейирээктер болуп калат. Ушулар болсо 300 сомдон кетет. Ушундай болуп булардан
бирткеле акча окот. А күзгө чейин баксам, буларды великандарды союп сатам. Булар күзгө чейин 4 кило живой вес 4 кило берет да эти. Семиртип күзгө чейин баксам. Азыр 2 айлык. Дагы күзгө чейин 4 айбы? 4 ай бар. Сентябрга чейин 4 ай бар. 4 айда бир 4 килодай эт берип калат. 3,5-4 кило. Килограммын мен Талас жакта Аманбаев айылында болгон үчүн эмеге Жамбылга жакын. Жамбылга 1 саатка жетпеген жол. Жамбылга менен келип эттерин алып барып сатам. Коюнун этин аякта 400 сом, 500 сомго чейин алат. Таза эттер болсо, жакшы эт болсо 500 сомго чейин алат. 1,5-2 миң сомдон сатам. Bir коюндун этин. Ушунда мага актайт да. Не кылып атсың арай? Бакты чачып атат бул. Ай, чөп жейсиңби? Ошо, коюн баккан актайт. Коюн багыш керек негизи. Кызыксаң багыш керек. Мен кызыгам коюнго. Мен кичинекей кезимде бакчумун. Бурун бир 2-класс кезимде алгам. 3 коюнум бар болчу. Ошо менен көбөйтүп бир 20га жеткизип эле. 20га жеткенде сатып салгам. Сатып бага албай кичинекейлик кылып ал кезде бир аз эме кылып койгом. Бакпай, карабай койгом. Атамдар сатып берген. Азыр булар билишине өзүм бизнесим болгон үчүн өзүм карап, мындай чөптөрдөн жууп келем. Полялардан барып, талалардан жууп келем. Анан анда жем сатып алам. Жемдери бул 20 коюн күнүнө бир 10 сом жем жейт. Күнүнө 10 сомго жем алып келем буларга. 10 сом жем кетет. 1 кило будай, 1 кило жүгөрү 40 сом. Жүгөрүнүн килосу 25 сомдон биякта. 25 сомдон 1 кило жүгөрү алам. 22 сомдон неме алам да будай. Ушунда 25ке 22-ни кошсоң 47 сом кетет. 47 сомго мен буларды 2 күн багам. 2 күн бакканда ошондо 2 кило жем менен жакшы эле багылып атат. 47 сомго 2 күн багам. Айына расход аз эле кетет жемине. Ошондо күнүнө 30 кило будай, 30 кило жүгөрү кетет. Арпа да берип койсо болот. Негизи арпа жакшы, коюндар арпа жакшы көрөт. Мен арпам бар эле. Арпа түгөм кылыптыр. Мен 1 кило алып жүрбөйм. Эми алганда бир кап алам. 2 кап будай, 2 кап жүгөрү алсам, мага ал көпкө жетет. 2 айга, 1,5 айга жетет. Булар азыр кичинекей 10 сомдон жем жеп атыр күнүнө. 10 сомдой эле кетет буларга. Чоңойгондон көбүрөөк жейт. Азыр чөп бекер. Чөп жайдын күнү мындай көк чөптөн жууп келесиң. Анан бир күндө бир мал кургак чөп салам. Анан көк чөптөн монтип салып коем. Булар жаш кезинде көп бербей эле коюш керек негизи көк чөп. Анан берсең күчтүү болот. Эме нормасы менен бериш керек да, көп бербеш керек. 3 мал берем көк чөп. Адан ашык бермейм. 3 мал көк чөп берем. 1 мал кургак чөп берем. 1 мал кечкисин жем берем. Суу ичи, суусу толуп турат ада. Суусун үспөйм. Суусу дайыма туруш керек. Өсө берет, чоңой берет. Азыр уже чоңоюп калды кадимкидей. Буларга ичине 1 айдан баштап 2 айлыкка чейин алар 2 ай боло элек эле. Могу марттын 1-инде, ровно 1-инде төрөлгөн булар. Апрелдин аягында уже апрелдин 2 айлык болот.
Ал жердеги кээ бирлери 1 ай 10 күндүк болду. Могу бостор болсо ровно 1 ай болду. Бүгүн энесин бөлдүмчү. Ушул будан кийинки видеону карасыздар, энесин көрсөткөн бул кичинекейлердин энесин. Ошо жакшы болуп отур. Коюнго кызыккандан кийин багып көрүш керек. Любой адамга сунуштайм баксын деп. Анткени буда киреше көп. Жакшы пайда түшөт, бат көбөйөт, еще бат көбөйгөнү бар. Анан клиентта сураныч бар. Булар витаминдүү эти аябай пайдалуу ден соолукка. Мунун этинде протеин көп. Протеин ичишет, протеин көп этинде. Сойгондо жана спортсмендерге этин сунуштайм да, спортсмендер көп алат менен. Биз жакта Таласта негизи өзү спорттон көптөр спортко өзүм да жейм булардын этин. Күзүндө булардын эркектеринен союп жейм битке. 10-15 кышы менен жетет эти. 15 калганы сатылат эми. Мен буларды көп сойбочумун. Анткени булар сойгон үйгө союп жегенге көп жебечү, анткени булар сатчумун өзүм, акча керек болгондо эле союп сатчумун, андай основной бакчумун. Соя турган кези бул бизнес кылам дегендерге ал для красотага көпкө чейин багыштуу болот. Буларды ашып кетсе 5 ай. Өзүмө коен кылып алып калам, багам, ургачы кылып туудуруп чоңойтом дегендер болсо 5 ай 6 ай багат. 5 айдан кийин уже 5 айлык болгондо эркекке кошо берет. Негизи бакпайм мен буларды соём эме этке десе көп расход кылдырбай эме кыла бериш керек. Этине союп 3 айлыгында сое бериш керек. 3 айдан өткөндө 3,5 айлык кылып сое бериш керек. 3,5 айда сойгонго жарап калат туулгандан кийин. Коёндор бат өсөт, бат чоңоёт. 3,5 айда сойгонго жарап калат. 5-6 ай, уже 7 ай, 8 ай багып кетсе, өзүнүн акчасын, бакканыңды актабай калат. Өзүнүн кунун жеп коюшат булар. Соям дегендер болсо, багып 3,5 айдан кийин уже союп сатып бериш керек. Адан ашып кетсе уже көбүрөөк 1 жыл кармап салса, вообще өзүнүн акчасын актабай калат баккан бир коен. Көп жеп коет өзүнүн кунунан. Для красота мындай эме кылып өзүмө коен кылып алып калам эме дегендерди 5 ай 6 айлык кылып багып бериш керек. Анткени булар 5 ай 6 айлык болгондо сүйөктөрү катып, уже чоң коенго жатып калат. Тууганга жарап калат, бала төрөйм деп. Эркектери уже качырганга, ургачы коенго жарап калат. Жакшы жарап калышат да, мындай эрте кошуп салсаң, эме болуп калса 4 айда уже тууганга жарап калат, но өтө опасный да ал. Коен балдарын карабай коет. Балдарын жеп салат еще. Коен өзү да эме болгондуктан арыктап кетет, балдарын бага албай калат, кичинекей болуп. Балдарын эмиспей коет, жана жүнүн жулуп, эме кылып уясын жасаса да балдарын эмиспей коет кээ бирлери. Андайлар өткөн, ошол үчүн азыр мен буларды эме кылып атырмын. Эмегечи андай 6 айдан өткөндө кошом. 6 айдан өткөндө кошкондо коендорум 80% жакшы карап атыр да. Мурун болсо 60% жакшы болбой койгон. 10 коенду кошуп көргөм. 6оосу балдарын карабай өлтүрүп салган. 4өө караган. Аларда 5тен эле бирөө 6, калганы 5 отуган. Анын балдары да бирөөнүкү 2, калгандардыкы 3өөдөн бөжөк чыгарып берди алар. 3 эле бөжөк. Буларды 6 айлык кылып багып, эркекке кошсо, 6дан өйдө, нары
8-10 чейин тууй берет. Эрте кошуп салса жакшы болбой калышы мүмкүн. Балдары да слабый болуп калат, өлүп да калат. Бул балдары энеси күчтүү болуп, балдарын жакшы карап, чоң коен болуп, эмизип жакшы караса мындай бөжөктөрү өлүм да азаят да буларда. Жакшы каралып, жакшы өсүп, веси да чоң болот. Эме кылып салса, ошентип эрте кошсо болбой калат. Мен негизи ушундай кече эле 6 айлык кылып кошом. 5 айлыгында кошом, 6 айлыгында уже туат. Ошондо жакшы болот да. Ушу коёндордун эмелерин айтканда, мындай бөжөк кезинде, 1 айлык кезинде ушундай иштери катып, иштери көп, өлгөнү көп болот. Мени өлгөнүнө каршы буларга жакшысы, эң жакшысы мындай сууга болсо 1 литр сууга алманын уксусу бар жана кызыл уксус. Алманын уксусу, ошол алма уксустан 1 литр сууга 1 грамм алманын уксусун кошуп берем. Ошодон өлгөн жок, жакшы багып атырмын. Аны былтыр мен бөжөктөрүм өлгөн көп. 5-6 өлдү го дейм бир. Ушунча бир 15 бөжөктөн 6 өлдү, экинчи партиясынан алманын ушундай өлбөш үчүн ушуну үйрөнүп, анан ошодон бере баштагам. Быйыл да уштан берип отурмун. Өлгөн жок, азыр жакшы, бүттүк, аман-эсен. 3 коёнум тууган, бирөө туубай калган. Эркектен качпай калыптыр ал. Азыр эми туат ал. Ал жакындап калды күнү. Бир 10 күнгө жетпеген күн калды. 29 же 28 тууп коюшу мүмкүн. Мен эсептегеним боюнча ошол туат эми. Антиги видеомду көрсө болот. Чоң коён, ак коён клеткада турган. Видео жакса, коёнго кызыккандар болсо, мага подписка таштап коюңуздар мага. Подпискам көбөйүп, подписчик 1000ге жетип, 1000ден ашып калсак, Кудай буйруса, анан лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Коёндорум дагы видеого тартып, чыгарып, ушундай маалыматтардан бөлүшүп турганга эме болот да, мага түрткү болот да, көбөйсөчү подписчиктер болсо. Күзгө чейин ушул каналымды алып барам эми. Жакшы коёндорду салып, жакшы нерселерди подписка кылып коюңуздар. Болду, эми ушу менен видеону бүтүрөйүн. Видеом рекке чыгыш үчүн бир үркүтүп коеюн, Маяка болуп турсун видео. Үркүтпөй эле коеюн. Азыр муну каптап алабыз да, монтебиз. Болду. Рекке чыгыш үчүн бир үркүтүп койдум анакка. Рекке чыгып кетейин. 10 000 просмотр болуп, мен үчүн эми 10 000 просмотр дегенге бир видеом эле 1000 просмотр алса сүйүнөм да. 10 000 просмотр алыш үчүн эмне кылыш керек? Комментарийден жазып, лайктан басып, эме кылып койсоңуздар болот. Бүтүрөм ушу менен эми. Эмки видео эртең кечкисин саат 10дордо тартам, ошондо кечкисин чыгат. Мен буларды кечкисин тартып атам, эшик караңгы азыр. Ушу менен бүттү. Коёндорду көрдүңүздөр. Бардыгында ушундай коёндор насип кылсын багам дегендерге. Ферма. Ушу менен бүттү.